тамашалап айтып калабыз. Азыркы учурда пайдалуу иштеке деле калган жок деп. Эгер бир нерсенин зыяндуу экендигин айта турган болсоң, ошентип айтышат. Чындыгында зыяндуу нерселер өтө көп. Кытайдын продукциялары дейбиз, бардык химикат болуп кетти дейбиз. Ошондой болсо дагы баары бир көңүл кош болбой, ден соолукту жакшылоонун ар кандай аргасын издей бериш керек. Ошол чаралардын бири катары мен сиздерге убактылуу туздан, андан кийин такыр эле баш тартып коюш керек болгон канттан баш тартууну сунуштайм. Анткени экөөсү тең ден соолукка аз гана пайдасы тийгени менен ополтоодой зыяны бар. Алардын биринчиси туз болуп атат. Эми анын зыяны бар деген менен ансыз деле жашап өтпөйт. Бирок айтып кете турган нерсе, күнүмдүк турмушта биз колдонгон тамак аштардын дээрлик көпчүлүгүндө туз бар. Ошондуктан сизге айта турганым, кеңешим, тамак ашка же болбосо кайсыдыр бир нерсени жегенде туз кошпой эле койсоңуз деле сизге жетиштүү болот, күнүмдүк норма. Ошентип деле биз көп оорулардан сактансак болот. Жүрөк кан тамырлуу ооруларынан айрыкча, кант басымынын жогору болушунан. Андан кийин ошол канттан сактана турган болсок, негизи кант ошол синтетикалык катары эсептелгендиктен, мындайча айтканда табигый эмес, Кудай тарабынан жаралбаган деп айтсак да болот. Адам жараткан нерселердин деле көпчүлүгү пайда, бирок ошол адам жараткан нерселердин ичинен канттын зыяны ополтоодой канткка эмнелер кирет, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул ар кандай конфет, шириндиктер, торт дейбиз, ушулардын баары биздин ден соолугубузга ополтоодой зыян алып келет. Алардан баш тартуунун аргасы чындыгында кыйын, бирок өзүңүздөр үчүн бул нерсеге жетишсеңиздер болот. Ордун баса турган нерселер бар. Кичине ширин даамы бар жер жемиштерди айтсак болот, сабыз жесеңиз болот. Ошолор аркылуу дагы күнүмдүк энергияны толуктап турууга болот. Ошол эгер биз дээрлик бир ай же андан ашык ошол ширинди колдонбой койсок эмне болот? Биринчи эле биздин терибиз жакшырат, тунуй баштайт, жашарабыз, ошол жүрөк кан тамыр ооруларынан алыстайбыз. Эми негизи кант диабетинин себебин көп нерседен издейбиз, бирок ошолго алып барчу себептердин бири ушул шириндиктер дагы болуп эсептелинет. Ошондуктан ошол ооруга кабылып калбаш үчүн дагы ошол ширинден баш тартышка туура келет. Натыйжасы сиз күткөндөн жакшы болот. Ал эми эч нерсени өзгөртпөй койсоңуз деле өзүңүз билесиз, бирок азыр өзүңүздү жакшы сезип атканыңыз менен бара-бара бир оору чыгат, андан кийин дагы бир оору пайда болот. Ошолордун алдын алуу үчүн албетте сиздерди ошо ширинден такыр баш тартууну, ал эми тузду болсо тамак ашка кошкондон сырткары колдонбой коюуну сунуштайм.